Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программабыз мындан ары улантылат. Студияга келген конокторубуз бар, анда конокторубуз менен тааныштыралы. Мынакей келечектин ээлери десек болот. Буюрса Кыргыздын эл артисттери аталат келечекте. Андыктан Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын алдындагы ошол театралдык окуу жайында окуп аткан студенттер, бер жакта Азиза Нуркасымова жана ошондой эле Данил Турсбековдор келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кутман таң, атаңар кутман болсун, таныңыз кутман болсун. Рахмат. Деги эле мынакей фестиваль боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Алдыда өтүүчү иш-чара боюнча толугураак маалыматты кененирээк берели деп ушул сиздерди чакырып отурабыз. Бул күн жакындап калганда сиздерде мына күндө иш-чара өтүп таң кандай атып атат? Жетишип атасыздарбы таң тоскону? Таң тоскону кандай деп айтсам болот? Бизде азыр деген жаңы жылдык майрамга даярдануу биринчиден, экинчиден болсо ушу фестиваль, үчүнчүдөн болсо биздин сессия убагы болуп атат да. Анан биз деген 2 саат, 2 жарымда түштөн кийин фестиваль башталса, саат 9га чейин, 10га чейин батат фестивалдын жүрүшүчү, обсуждение талкуу болуп, андан кийин 10га чейин бартат да. Анан эртең менен таң атпай саат 8де туруп алып, биз эрте түшкө чейин эптеп немелерди бүтүрөбүз, сессиябызды бүтүрөбүз. Сессиядан кийин кайра тамактанып алып, шаршап ушул эле кайра фестиваль көрүп атабыз да. Анын еще дагы репетицияларыбыз бар өзүбүздүн дагы. Эми бүгүнкү таңдагы адаттагыдай эле кутмандуу болуп Мынакей ошол студенттердин 5-чи фестивалы болуп атыптыр да. Анан сиздер дагы катышып атасыздарбы? Ооба, биз дагы катышып атабыз. Биз деген быйыл биринчи жолу катышып атабыз. Себеби биз 2-чи курс болдук. Биз Алибаба жана 40 каракчы деген жомок менен катышып атабыз. Аны Эркин Эгембердиев режиссерлук кылып коюп атат. Буга чейин аталган коюлганбы же бул атайын ушул фестивалга даярдадыңыздарбы? Бул деген негизи экзаменге деп коюлду, анан фестивалга да катышалы деп. Жакшы экен, 2 иштен 1 иштегенде. 2 иштен 1 жакшы. Жыйынтыгы кандай болорун күтүп атасыздар, салыштырып атасыздар да күндөн күнгө көрүп, ой бизде бул жери артыгыраак экен, ой бул жерин тигинтсек болбок экен деген бир өзүңүздөргө суроо жаралып атса керек. Мүмкүн, ооба, себеби дегенде бизде көчөгү мисалы үчүн айтып атпайбы, азыр деген бизде 2-чи курс, мен мисалы үчүн 4-чү курсумун да. Бул уже театралдык фестивалды уже 3-чү жолу көрүп атам. 3-чү жолу катышып атабыз дегендей. Бирок бул жолкусунда башкача форматта театрдын баягы фестиваль спектакльдери башкача форматта да болуп атат. Өзүнчө бирөөсү музыкалный жанрда, бирөөсү мисалы үчүн мен моноспектакль ойнодум, жалгыз спектакль, жалгыз ойногон актёрдун оюну да. Ал дагы бир өзгөчө бир жаңылык болду да. Анан мисалы үчүн 2-чи курста биз дагы катышкан элек Маша Медведь деген бир курчак ойноо боюнча катышканбыз, тоже мындай өзгөчө форматта да. Анан мунусунда дагы бир спектакль моно болсо, 2-чи спектакль баягы музыкаль сыяктуу болуп бир эбегейсиз бир ар тараптуу фестиваль болуп атат деп айтсам жаңылышпаймын. Ошол Кыргызстандан ар окуу театралдык окуу жайлардын баардыгы катышып атабы бул жерде? Кандай болот? Катышуучулар боюнча. Катышуучулар болсо биздин негизи театралдык кесипке үйрөткөн, театр кесипке үйрөткөн эң эле бизде 2 жогорку окуу жайы бар. Ал болсо Бешинали университет, бирөөсү Манас университет. Ал эми биз деген биздики окуу жай болуп атпайбы? Орусча айтканда колледж болупчу. Анан ошол жакта деген биздин эмебизде үчөө ушул биздин үчөө менен абдан бир кесипке так үйрөткөн окуу жайлар болот да. Анан албетте үчөө бар сөзсүз түрдө. Анан дагы биздин Ошто студия бар атайын, баягы театралдык өнөргө үйрөткөн. Алар келип атышат. Буга чейин келген эмес, буга чейин мен көрө элек болчумун. Бул дагы бир жаңылык болуп атат да. Анан Көл театрындагы Тыныстанов атындагы дагы бир студия келип атат. Ал дагы бир чоң жаңылык болду. Мындайча айтканда, ортолукта биргеликте бири-бирибиздин тажрыйбабыз алмашып атат деңиздер, таанышуулар жүрүп атат. Жаңы досторду жакындан көрүп, дос күтүүгө, тааныш күтүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ооба, албетте эме да. Баягы жаңы жерди көрүп, жаңы досторду көрүш, баягы опыт алмашып, орусча айткандачы. Бул абдан тажрыйба алмашып, абдан бир сонун иш да, сонун бир мыкты деңгээлде болот. Жакшы, анан бул канчасында башталып, канчасына чейин болот, кайсыл убакыттарда болот, көрөрмандарга дагы эскерте кетели. Бул фестивалдын башталышы 17-синде ачылды. Ал эми 20-сында аяктайт
деп айтылып атат. 20-сында буйруса ошол убакта акыркы жабылыш азем болот, ошол жерде номинациялар берилет. Ошо толуктап коеюнчу 20-сында баягы спектакльдердин бүт баарын көрүп бүтүп жыйынтыктайбыз. 21-инде болсо саат 11-де Академиялык кыргыз драма театрынын чоң залында тапшыруу аземи, сыйлык тапшыруу аземи болот. Кудай буйруса 21-инде фестиваль салтанаттуу түрдө жабылат. Мына ушул сыйлыктар дагы сиздерди баягы сыйлык алуу дагы бир өзүнчө стимул берет эмеспи? Баягы катышкандан кийин сөзсүз түрдө жеңишти күтөсүң дегендей. Жеңишти ийилтебиз, багынтабыз деген бир ишенимдер болуп атабы анан? Албетте болуп атат. Себеби ар бир иштин өзүнүн үзүрү болуш керек да. Ар бир мындай иштин артында бир эмгек жатат да. Кичинекей нерсе болсо дагы ошол эмгектин артында бир үзүр көрүш керек деген ойдомун да. Албетте күтүп атабыз ар бирибиз толкундануу менен кандай болот, тигилердики булардыкы кандай болуп атат. Атаандашуу мындайча айтканда ортодо ошондой Баягы талаштан тактык жаралат болуп, эми калыстар буйруса сиздерге ушул так жыйынтыкта айтаар күндү өзүңүздөр аткарып бүтүп алгандан кийин күтө бересиң го. Жыйынтык кандай болду экен деп атасыздарбы? Албетте, себеби дегенде быйыл дагы 15 спектакль бар. 15-16 спектакль ошолордун баары деген демек бул деген театралдык студенттер фестивалынын кеңейиши, жайылышы, өнүп атышканы, өрчүп атканын билгизет да. Бул дагы албетте атаандаштык абдан бир чоң. Спектакльдер кайсы театрларда болот? Кыргыз драма театрында? Кыргыз драма театрында болуп атат спектакльдер, анан Орус драма театрында болуп атат. Негизинен ошол эки аудиторияда, эки театрда болуп атат негизи. Каалоочулар барып көрсө. Каалоочулар барып көрсө болот, кирүү акысыз. Эң сонун анан айтсаңыздар, бул тармак мындай карап көргөндө оңой тармак эмес, салыштырмалуу көбүрөөк өзүңдөн дагы бир тубаса талантты талап кылган тармак деп түшүнөм жеке мен. Анан кандайча тандап алдыңыздар, эмнеси менен тартты, же түрткү болдубу, бирөө себепчи болдубу сиздерге? Мен негизи себепчи болгондор мен мектептеги окуган мугалимдерим болду. Себеби алар мен бир нерсе аткарып чыгып, ошондон улам сенден ушундай келечектеги актриса чыгат, чыгаан актрисалар чыгышы мүмкүн, ушундай тапшырып көр деген ойлорду айтышты, сунуштарды. Анан мен өзүм негизи ал убакта 8 класс болчумун. Анан 9 класска чейин аябай ойлондум, 11ден чыксамбы же 9тан чыксамбы деп. Анан ошентип ойлонуп эле уже оюмду каалоо күчөп, театрларга келип, көрүп, ошентип эле анан 9 классты бүткөндөн кийин эле тапшырдым. Тапшырып өттүм. Ошо мугалимдерим себепчи болду. Эң сонун. Меники болсо, мен деген баягы генден деп коет го. Мүмкүндүр мен деген чоң энем бир кыйын бийлеген, бир ушундай бир колунан узу чебери кетпеген бир мыкты инсан экен. Андан кийин ушул өзүмдүн апам, өзүмдүн энем дагы бир театралдык бөлүмгө жөндөмү бар. Бирок актриса болбой калган, бир жакшынакай бир тилеги бар экен да, бирок болбой калыптыр, бирок ишке ашпай калыптыр. Бирок ошолордун апамдардын баягы ишке ашпай калган ойлорун ишке ашырып, мындай ушул жакта жүрөм да. Себеби дегенде мындай болуп атат да, театралдык окуу жайга ушундай каалоо чындыгында эле мугалимдердин дагы таасири менен каалап айтып өттүм биякачы театралдык окуу жайын. Анан мага биз деген 2-курстан баштап эле биз ушу фестивалга Польшага барып калдык. Андан кийин ушул театралдык окуу жайынын атынан прям неме кылып Тажикстанга былтыр барып калдык фестивалга, чоң глобалдуу фестивалдарга. Ошондо баягы өзүңдүн өнөрүңө, өзүңдүн профессияңа болгон сүйүү күчөйт экен. Ошондо Кыргызстанга болгон сүйүү күчөп, баягы өзүңдүн ичиңдеги толкундоолорду ичинде оюңдун бүт баарын топтоп туруп бир жака бир кыстырып коет экен деп айтсам жаңылышпаймын. Апаңыздан да абдан сыймыктанып аткан экен, мынакей менин тилегиме, жетпеген тилегиме улум жетип атат деп, азыр. Кудай буйруса, Кудай буйруса. Анан тилектер кандай, баягы максат коюп, анан тилектер ишке ашат деп коет го, ошол тилекти ишке ашырууда тилегиңиздерге жетиңиздер. Буюрса ушул фестивалдан дагы жакшы бир жемиштүү болуп, жеңиш жылмайса, анан дагы ушул жеңишти майлап жакшы ушул студияда маектешчү күндөр алыс эмес болот
деген бир ишеничти билдирели. Анан бүгүнкү күндө мынакей буюрса 2-3 күн эле калыптыр жыйынтыкталышына. Салыштырганда өзүңүздөр сезип атасыздар да канчалык баягы тажрыйба артканыңыздарды. Кайсыл театрдын баягы келген студиянын окуучулары, студенттери күчтүү экен деп мындай белгилеп атасыздар. Азырынча биз деген 4 эле спектакль көрдүк да. Аны азыр айтыш кыйыныраак. Бирок Кыргызстан боюнча биздин театралдык окуу жай эң эле күчтүү деп айтылат. Бул деген өзү мактагандык эмес, негизи эле элдин оозунан баягы профессионал актер актрисалардын оозунан чыккан сөз. Ооба, анткени Кыргыздын борборунда бирден бир эң улуттук драма театр болуп атса, күчтүү болбосо анда болбой калат го. Ошондуктан баягы намыс уят өлүмдөн катуу деп коет го. Ошондуктан намыска туруш керек эми, сөзсүз түрдө. Айтсаңыздар, анан ошондой ар бир курс өзүнчө даярдаган, Ооба. Ошондойбу? Ооба. Сиздер кайсыл аткарып бүттүңүздөр уже? Бизгече бүттүк, ооба. Биз деген курсубуз неме бет-мет деген чоң эмебиз бар болчу, спектаклибиз бар болчу, бирок тилекке каршы ал спектаклибиздин 1 саат 20 мүнөттүк спектакль болчу, чоң чыгарма го өзү бет-мет. Анан тилекке каршы баягы каяктан балдарыбыз курсубуз кичине ооруп психологко байланыштуу алыбыз катышпай калды. Бирок андан тышкары өзүм ойногон, өзүм режиссерлук кылган, өзүм инсценировка кылган Шекспирдин Гамлет чыгармасы моноспектакль кылып көчөгүн ойноп көрсөттүк. Ошо театралдык фестивалдын ачылышы болсо ошол спектакль менен башталды деп айтсам да жаңылышпайм. Жакшы бар экен да. Негизи эле фестивалдын талаптары кандай? Фестивалдын талаптары жаңысын айтып атпайбы, ошондуктан бул деген жаңы ысымды, жаңы талантты көрсөтүү. Бияка деген спектакль жакшы болдубу, спектакль музыкасы жакшы болдубу деген талаптар жарабайт. Бияка деген ошол студенттер туура багытта билим алып атышабы? Жаңы ысымды чыгарыш. Жаңы ысым чыгарып жаңы ысымды чыгарыш керекпи? Жаңы ысымды кандай көрүп атабыз? Жаңы ысым бекен ушул? Жаңы ысымга татыктуубу деген талабы абдан чоң. Жакшы экен. Биз мүмкүн үзүндүгү угуп көрөрбүз. Ошол Сиздер аткарган. Мен бул жерде Али Баба жана 40 каракчыда Али Бабанын аялы Зейнепти аткарам. Кайсы жеринен аткарып койсом? Кыска өзүңүзгө бир жаккан. Бул кыскача мааниsin түшүндүрө кетейин. Бул жерде Али Баба деген Сим деген эмени айтып, чоң бир үңкүрдү ачып алат. Ошо каракчылардын алтын салган, урдап келген алтындарын ошол жерге алып келишкен да, аны Али Баба көрүп калып, ошо алтынды үйгө алып келет. Ошол учурда Зейнеп алтынды Али Баба алып чыкканда Зейнеп чочуйт да, ошол жерден айтып берейин. Али Баба, бул эмне кылганың? Мындай урдалган буюм бизге жукпайт, Али Баба. Али Баба, мындай урдалган буюмдун ордуна биз каракчылардын ордуна биз мындай кылбашыбыз керек, Али Баба. Мындай урдалган буюм бизге жукпайт, андан көрө биздин кол болгонубуз жакшы, Али Баба. Жакшы, баракелде мына келечектеги Кудай буйруса эл артисти боло турган биздин Азиз ага ыраазычылык билдиребиз. Негизи эле бир ушул өнөр адамдарында мен ушундай актриса болсом, актер болсом деген бир самоолор, көксөөлөр болот эмеспи? Мына өзүңүздөр мынакей биздин бирден бир жаназа калчу жерде ошол алдындагы окуу жайда окуйт экенсиздер. Ошол жердеги менмин деген залкарлар бар дегендей. Ошолордун артынан ээрчип бир сабактагы аласыздарбы? Кимдерди айта аласыздар? Мен өзүмдүн мугалимдеримди айтсам болот. Эркин Эгембердиев, белгилүү актер, жана Ширин Сарыгулова бизге речтен берет. Эркин Эгембердиев агайыбыз болсо бизге өзүбүздүн профессиябыз боюнча актердук чеберчиликтен берет. Ал эми ассистенти, мындайча айтканда жардамчысы Өмүрбек Израилов, биздин агайлар дагы көптөгөн агай эжелер сабак берет. Биз аябай сыймыктанабыз алардан, ошолордун эмгегин, ошолордун берген билимдерин биз алып атканыбызды, алардын артынан мындай шакирттери чыгып атканына аябай сыймыктанам. Окуп атканыма, агайларыма, эжелериме чоң ыраазычылык билдирем. Бизге көп нерсе үйрөттү. Эң башкысы бул жерде адам болгонду үйрөтүп атат. Кандай жүрүш керек, кандай сүйлөш керек,
кандай басыш керек, бул адамдык сапатка тиешелүү нерсенин баарын үйрөтөт да. Ошо мен ыраазымын ага эжелериме. Баракелде. Чындыгында эле ооба айтып атпайсыздарбы, театрдын залкар адамдары сабак береби деп, ошолордон бир үлгү алып атасыңар деп. Биздин театралдык окуу жайында мен деген азыркы таптагы театр корифейлери, кыргыз театрынын балга аймактары азыркы тапта бизге сабак беришет. Азыркы заманыбыздын залкарлары. Атап кетсем, алар эл артисттери, өзүмдүн устатым, мугалимим Гүлайым Ганиметова, ошондой эле өзүмдүн мугалим устатым Турганбек Бобекова, Калича Сейдалиева, Жумалиева Жумагүл эжелер болгон. Андан кийинки ошол Кенже Сатыбалдиева, андан кийинки эмгек сиңирген артисттер Назым Мендибаиров, Айсалкын Кыйыкбаева сыяктуу мен деген мыкты инсандардан тарбия алып жатабыз. Жакшы. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, биз дагы ошол мынакей өзүңүздөр сыймыктанып, залкарлардын атын атап өттүңүздөр, ошолордун жолун жолдоп, баягы элибиз айтып коет го, уучугубуз кур эмес экен деп коет. Андыктан ошондой сиздер дагы эл артисти болду деген күндөргө Кудайым жеткирсин. Эмгектенебериңиздер, талбаңыздар, бул ийгиликтердин баардыгы ушул баягы аракеттин, каалоонун күчтүү болсо, анан баягы андай ийгиликтер өз багынат деп коет. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз бизге келип бергениңиздерге. Силерге да чоң рахмат. Бар болуңуздар, ал убакта эме Кыргызстандын бир таңын аттыра бериңиздер. Силер дагы ошо келечегиңер кең болсун, телегейиңер тең болсун. Өнөр сересинде дайыма бийиктиктерге жете бергиле демекчибиз. Бар болуңуздар. Биздин болсо ушул эфир менен дагы коштошор убактыбыз келип жетиптир. Андыктан биз сиздер менен коштошпойбуз, анткени жолугушчу жолдор бар деп айтылат. Андыктан алыс эмес күндөрдү жолугууну насип этсин. Жөн гана кийинки көрсөтүүдөн жолукканча деп туралы. Амандыкта көрүшөлү.